Менин чоң эне, чоң атамдын сөөгү ушул жерде жатат. Шариатта болгон нерсени аткарбай, шариатта жок деген атандашабыз. Көрүстөндөгү бейиттердин үстүнө бийик чоң курулмалар курулуп, адам боюна тең келген эстеликтердин орнотулганы кадимки көрүнүш болуп калды. Кээ бир күмбөздөр бир бөлмөлүү үйлөрдү элестетип шөөкөттөлсө, эстеликтер кымбат баалуу таштардан жасалган. Мындан ары мүрзөлөрдө ушундай көрүнүштөр жоюлуп, иретке келтирилет. Анткени муфтият тарабынан фатва, ал эми министрлер кабинети өзүнчө тартип бекитти. Ага ылайык эстелик 70 сантиметрден бийик болбой, эгер бейиттин айланасы тосулса, жыгач же темирден жапыз болуп коргондолушу керек. Адамдын тутунган динине жана социалдык абалына карабастан көрүстөнгө гранит, мрамор жана башка кымбат баалуу таштардан эстелик, монумент, статуяларды жана кымбат темирлерден тосмолорду коюу сунушталган. Өтө зарыл болбосо бейитти тосмолоо сунушталат. Эстеликте маркумдун аты жөнү, туулган жана көз жумган даталары көрсөтүлүп, жазуулар так жана дана жазылышы шарт. Ошондой эле диний символдор жана эпитафиялар колдонулушу мүмкүн. Коомдук адепке жана тартипке каршы келген элементтери бар эстеликтерди орнотууга тыюу салынат. Муфтият маркумдун сөөгүн жайга коюу салттарын жана каадаларын тартипке келтирүү жөнүндө фатва чыгарды. Анда кабырдагы эстеликтер боюнча жогоруда эле тартип бекитилген. Фатвада мүрзөлөрдүн үстүнө чептүү имараттарды курууга болбой турганы, мрамор, гранит сыяктуу эстеликтерден маркумга сооп тийбей турганы жазылган. Анын ордуна маркумга сообу жете турган иштерди жасаган туура болору белгиленген. Сөзсүз эле бир жанагындай ыйксан өткөрүү шарт эмес. Балким ошол маркумдун аркасына калган каражатына бир жол салып, суу чыгарып, же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жардам берип, муктаж болгон адамдарга кайрылып, ошол соопторду аткарып, соон багыштап койсо, ушул чоң эстелик болуп эсептелет. Мына шариятыбыз өтүп кеткен маркумга эстелик коюуда ушуну эскерет. Андыктан биз ошол фатвабызда өтүп кеткен мархумга арналган ушундай сооп амалдарды аткарып, эстелик кылгыла деген мааниде чыгардык. Биз дагы ошол кабырга барып, мүрзөгө барып, өтүп кеткен ата бабалардын маркумдарды эстеп, Куран окууда көрүстөндү тааныш үчүн, билиш үчүн жанагындай белги коюлат. Ал белгилердин дагы размерлерин биз айттык, чоң эмес, жөнөкөй эле бир тактадан номерин жазыппы, аты жөнүн жазыппы, ошол жерде белгилеп коюу маселеси шариятыбыз четке какпайт. Мана ушул маркумдун акыркы сапарга узатуудагы фатвада ошолор камтылган. Мен ойлойм да, эгер бүгүн мусулман бир туугандар биздин мекендештерибиз каза болгон атасын арнап жолоңдогондо, каза болгон ата энесине арнап туруп көпүрө салганда, каза болгон ата энесине арнап мектеп медреселер салганда, Кыргызстанда бүгүн оңдолбогон көчө, суу менен камсыз болгон айыл калбайт эле. Тилекке каршы биз шариатта болгон нерсени аткарбай, шариатта жок деген атандашабыз. Эң негизги маселе бир нерсени жасаган кезде ушул шариатта кандай экен, Аллах Таала эмне дейт экен, Аллах кабыл кыла экен деген сурооду койбостон биз эл эмне дейт, колу кошуна эмне дейт деген маселени коюп алабыз. Ошондон жасалган иштердин кабыл болуу үчүн биринчи шарты калыс Алланын ыраазылыгы үчүн, экинчиси шариат көрсөткөн жол жобо менен келгиле, жөн эле кур намыс менен атаандаш кылып исрап кыла бербестен, Аллах табарак ва таала керемет Куранда кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин, жегиле, ичкиле, исрап кылбагыла, исрапкорлорду Аллах Таала сүйбөйт дейт. Алланын сүйүүнө жетем десек, исрап кылбастан, болбогон жерде атандашпастан жакшылыкта жарышалы. Буга чейин президент Садыр Жапаров мүрзөгө кымбат баалуу эстелик орнотуудан, бийик күмбөз салуудан алыс экенин билдирген. Ал 2024-жылы көрүстөн көйгөйү көрсөтүүсүндө уулу Дастандын мүрзөсүнө эстелик коюлбаганын көрсөткөн. Уулум жада Дастан. Мен баягы 2019-жылы камакта жатканда көз өтүп кетти. Мына бул жерге дагы эч кандай эстелик койбодук. Таштан, бетондон, темирден кылбадык. Жөн гана мен жыгачтан сайып атын жазып койдум элем, жылдарын жазып анан баягы күнгө күйүп аябай эме болуп кеткен экен, ошону жаңылап алып келип сайып коелу деп. 2024-жылы өлкө башчысы маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндөгү жарлык чыгарып, ага ылайык аймактарда түшүндүрүү иштери жүргүзүлө баштаган. Алсак, андан бери Жалал Абадтагы көрүстөндөргө тартипке ылайык жупуну эстеликтер орнотулуп жатканын мазарды көзөмөлдөгөн кызматкерлер билдирет. Түшүндүрүү иши жүргүзүлдү биринчиден, экинчиден ушу жерде постоянно биз карап турган кароолчубуз бар. Агар кокустан ушу курабын мен курушум керек деген неме болсо, бизге кабар жеткирип, биз өзүбүз келип түшүндүрүү ишин жүргүзүп кайтарып атабыз. Президенттин указы боюнча ушу 70 сантиметрден өтпөгөн эстеликтерди
кээлери куруп атат, кээлери вообще курбай атат. Жаңы бекитилген жоболор президенттин жарлыгын ишке ашыруу жана каза болгон жарандардын сөөгүн коюу, мөрзө курулуштарын орнотуу маселелерин жөнгө салуу максатында иштелип чыккан. Серепчилердин айтымында муфтияттын жана өкмөттүн деңгээлинде чыгарылган чечимдер көрүстөндөгү жер сатуу фактыларын жоюуга жана ысырапкерчиликти азайтууга көмөктөшөт. Өлелектер жер сатып алып коюп атат. Аны корундап коюп өлгөн, өзүнүн өлгөн алып келгенсип аялына, бала чакасына ошого чейин жерлерди алып, белги коюп, атайын көмүл деп туруп белги коюп, анан ошого чейин сактап, тегерегин тосуп коюп атат. А бул эмне деген нерсе? Бул жакшы эмес да. Жакшы эмес да. Бул мезгил келди, маселе козголду. Эми ушуну бир эрежеге салыш керек. Эрежеге салыш керек. Анан жанагындай кылып мрамордан, граниттен эстеликтер бул кереги жок. Ошонун өзү да ашыкча чыгымга, ошонун өзү да ысырапкорчулукка кирет. 2022 жылы президент ашыкча чыгымга жол бербөө максатында үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ошондон кийин жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп башталган болчу. Буга чейин той аштардагы жөрөлгөлөргө чектөө салган мыйзам долбоору да коомдук талкууга коюлган. Анда жакшылык жамандыкты өткөрүүнүн жол жобосу камтылган. Акылай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Күндөмүй жыйынтык үчүн.